Ош шаарындагы Ак бата карылардын клубунун мүчөлөрү көбөйүүдө. Алардын арасында бүгүн дагы улуттук форма кийип жаңы мүчөсү кабыл алынды. Алардын баары биргеликте активдүү узак жашоону өнүктүрүү боюнча иш алып барышат. Клубка келгендер алгач өздөрүнүн жана мында келгендердин көңүлүн көтөрүп, ырдап алышат. Клубдун активдүү мүчөсү Анаркан Өмүрзакова Ош шаарында улгайган адамдардын эс алуусу үчүн шарттын жоктугун айтып, өзү курактуу тең туштарын карылыкка гана моюн сунуп жатып албай активдүү болууга үндөп келет. Биздин ушул максатыбыз бардык улуттардын башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу, биримдикке чакыруу, ошондой эле ар бир улуттун өзүнүн маданиятын, ар бир улуттун өзүнүн каада салттарын, тарыхыбыз менен белгиленип турабыз да, айырмаланып турабыз. Ошондуктан ошол баарын башын бириктирип туруп, биз ушул элге алып чыгып, буларды бекиткен таланттарды элге алып чыгып, анан биздин артыбыздан калган жаштарга үлгү катары жүрөбүз да. Биздин максатыбыз ошол. Ырдагандан тышкары клубдун мүчөлөрү кол өнөрчүлүк менен алектенишет. Чогуу отуруп бири-биринин көйгөйлөрүн угушат. Чечүү жолдорун мындагы адистердин, психологдордун жардамы аркылуу чечишет. Кандай карылыкка моюн сунуп, кыйынчылыкка моюн сунуп, элим эмне дейт, кой кызыл кийбейин, көп эле шарактабайын деген учурда ушул топко кошулганым мага бир жаңы кадам, жаңы жашоо бергендей болду да. Менин Токтогул паркы, Новая паркына барсам ызычуу аябай көп. Токтогул паркы гана болгон экен мен айланып келип, кичине көңүл ача турган, кичине сергей турган жер. Андан башка эч жер жок экен да. Андан башка бир эле ошо Кызыл Жармай ком экен. Бул деле кыйла тар. Ушунчалык шартты түзүп беришке аракет кылып, аялдар өздөрү бири-бирин көтөрмөлөп, бири-бирине стимул берип, бири-биринин арманын угуп, көңүлүн көтөрүп, акыл айтып, кийим кечебизди түздүп ал тургай. Кээде Азиза бизди ай мынандай кылбайсыңар деп урушуп деле коет. Анысы деле биз үчүн жагымдуу. Активдүү жана татыктуу узак жашоо бул жерде чогулгандардын урааны. Андыктан алар сергек жашоо образы менен жашап, атайын машыгууларга да чогуу барышат. Мындан тышкары коомдук пайдалуу иштерди биргеликте жасайбыз деп камынып турушат. Клубдун ар бир мүчөсү бул жерде өздөрүн коомго керектүү экендигин сезишет. Баягы ичиңдеги жан дүйнөнүн нерсеңин баары сыртка чыгып, мындай коомго аралашууга аракет кылат экенбиз да. Себеби үйдө отура берсең өзүң жейсиң да. Анан бизде эң көйгөйлүү маселе бар го, эл эмне дейт? Элден уят, элден деген сөздү биз артка таштап ар дайым энелер айтам, ошо алдыга жылыш болсун. Мисалы, кол өнөрчүлүк боюнча же болбосо, спорт боюнча же болбосо, башка түрлөрү боюнча ушул жерде өздөрүнүн стресстерин жоготуу үчүн жакшы эмгектенип, ушул жерге өзүнүн жашын кандай десем да физический жактан өздөрүнүн тең соолугун чыңдоо боюнча дагы келип катышып, даярданып, ошол жерде иштеп турса, булар үчүн деле жакшы болсо керек деп ойлойм. Менимче, карылыгын билдирбестен жашарып, мурдагы күндөрүн эстешип дегендей. Кызыл Ай коомунун Ош облусундагы бөлүмү бул клубду ачкан. Ал жерде аталар, апалар ырдап, бийлеп, сүрөтчүлүк, кол өнөрчүлүк менен алектенип, гимнастика жасашат. Учурда клубка келгендердин саны 80ге жетти. Карыялар ооруп, стресске түшүп калбастыгы үчүн аларды биз ушундай активдүү жашоого чакырып келген клубду түздүк. Анан официалдуу түрдө 2021 жылы Швейцариянын Кызыл чырмы аркылуу ушундай долбоор түзүлгөн. Кыргызстандагы активдүү жана татыктуу жашоо деген долбоор. Азыркы учурда бизге отдельно ушундай кабинеттерди түзүп, бардык условияларды түзүп берип жатышат. Абдан чоң рахмат ушулдар болго. Мындан тышкары үй шартында жардам көрсөтүүчү ыктыярчылар кызматы атайын даярдалган ыктыярчылар жана социалдык кызматкерлер менен биргеликте жалгыз бой улгайган адамдарга үй шартында жардам көргөзүп келишет. Алар үй тиричилик иштерине жардам беришет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.